Төшөккө чакырдыбы сизди? Төшөккө чакырды. Өзүмдөн Ошого макул болсоң анан кийин жардам берем дедиби? Ооба, ошого макул болсоң жардам берем деди. Телефон номери бар сизде? Бар. Бул биринчи жолу эмес, бир эле жолу эмес, мага 5 жолу чалышты. 5 түрдүү адам бардыгы ошол жөнүндө неме кылышты. Бардыгы ошо төшөккө чакыртабы? Ооба. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кудайга шүгүр, боорукер, кайрымдуу кыргыз элимден айлансак болот. Муктаждардын тизмесин берчи, биз дагы жардам берели. Даректерин берчи, биз дагы жардамга кол суналы дегендер көп болуп атат. Бирок ошолордун 80% көпчүлүгү кыз балдар болуп атат. Эжелер, карындаштар. Ишенбесеңиздер менин видеолорумду көрүңүздөр. Бүгүн бул эжелерибиз жардам берип атат. Бүгүн бул эжелерибиз жардам берип атат деген видеолорду көрөсүздөр. Бир эле мисал, Алтынай Нарбаева апабыздын курбулары. Кайрымдуу кыздар, нурлуу кыздар, алтын тамырлар, güzel кыздар. Кыскасы ошондой ыктыярдуу топторду түзүп алышып, күнүнө 200-300 үй бүлөгө чейин азык түлүк жеткирип атышат. 80% аял заты, 20% гана мырзалар болуп атат. Бул мен көрүп аткан да, эми билбейм, балким башка жактарда жакшы эле жардам берип аткандыр, бирок мен көрүп аткан көпчүлүгү айымдар болуп атат. Мейли мырзалар, пайдабыз тийбесе дагы бир аз зыяныбызды тийгизбей эле койбойлубу? Комментарийга менин видеолорум алдына жазып атышат, жыргаанынан жазып аткан жок. Кыйналып калдык. Бала чакам ачка отурат. Азык түлүктөн жардам бериңиздер деп дарегин жазат. Телефон номерин калтырат. Кээ бирөөлөр жаман ой менен чалып алып кыйналып атсаң мен жардам берейин. Бирок бир шарт менен дегендер болуп атыптыр. Карындаштарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Кудайдын каргышынан корколу. Мен силерге акыл үйрөткүм келбейт. Бирок Кудайдын улуу күнү, орозо күнүндө турабыз. Кудайдан корколу. Сиздин чалууңуз боюнча келдик да. Аябай жумуш көп болуп кол бошобой. Бир жактан айткан сөзүңүзгө мен вообще чыдай албай келдим да. Каяка комментарий жаздыңыз эле? Мен Инстаграмга Мага, жазгам сизге ошол жактан. Комментарий. Эмне деп жаздыңыз эле? Менин 3 балам бар. Жалгыз бой энемин, математикамын. Кайрымдуу инсандар болсо мага кайрылып, баламдын комплекс дарысын алып бергенге жардам бериңиздер. Өзүм квартирада турам деп номеримди жазгам, тыштагам. Арадан 2 күн өткөндөн кийин эле бир байке чалды. Ушундай мен комментарийден шарттатпай алып коелучу. Эмне деп чалды? Мен комментарийден окуп калып, Инстаграмдан көрүп калып чалып жатам. Неме жардам сурап кайрылып турсаң, эгерде төшөк жагына кандайсың, не макул болсо мен ошол 2000 дарын акчасын берейин деп. Төшөккө чакырдыбы сизди? Төшөккө чакырды. Өзүмдөн Ошого макул болсоң анан кийин жардам берем дедиби? Ооба, ошого макул болсоң жардам берем деди. Телефон номери бар сизде? Бар. Бул биринчи жолу эмес, бир эле жолу эмес, мага 5 жолу чалышты. 5 түрдүү адам бардыгы ошол жөнүндө неме кылышты. Бардыгы ошо төшөккө чакыртабы? Ооба. Мен комментарийга деле жазганмын. Сураныч мени мыскылдап, неме кылып жазбаңыздар, чалбаңыздар, жардам берсеңиздер, чын көңүлдөн берем дегендер болсо чалсын деп жазгам да бул жердечи. Себеби мен 2 жолу турмуш көргөм. Кайра жаңылгым келбейт деп комментарийга толук түшүнүктүү эле кылып жазгам да. Болгон улуу бала. Жардам берем деп атат, бирок төшөккө чакырып атат сизди, э? Ошентип мен аялым төрөдү, мындай болду, тиңдей болду, төшөккө кандай карайсың? Эгер жакшы болсоң, мен ошол жагынан жардам берейин. Башка мындай чын жүрөктөн жардам берем дегендер болдубу? Жок. Такыр болгон жокпу? Мына Кудайдын ыйык күнүндө Рамазан айында айтып атам, мындай адам болгон жок. Вообще башка мындай мамлекет тарабынан бир жактарга кайрылдыңызбы? Мындай жардам ала алдыңызбы? Соцзащитадан бирмеше фонд келген. Андан кийин Балбак Төлөбаевдин өзүнүн комментарийсине жазып отуруп, мен 1 литр май, 1 килограмм рис, ошентип 2 килограмм он кылып алып. Мэрияданбы? Мэриядан. 1 килограммдан алып келип берди. Андан кийин өкмөт жактан болду. Значит, келиптир да жардам, э? Азыр муктаждык дарыга болуп атабы сизге? Ооба. Балаңыз кандай? Ооруйт дейсизби? Балам
эпилепсия менен ооруйт. Конвлекс деген дары ичебиз. Азыр оорут ал? Азыркы момент уже кечкирип калат го. Ошол моментте башталат. Кармайбы? Кармайт. Мурдунан кан кетет, оозунан кан кетет. Кадимкидей тили артка тартылат. Дары жоктун айынан болду азыр? Дары ичсе андай болбой калабы? Канча сом турат ал дарысы? 2000 сом турат түштүгү. Мен ошон үчүн адамдарга кайрылган болсом, Балаңызга дары алыңыз. Балаңызды жакшы караңыз, бул эпилепсия болсун. өтө неме. Андай комментарий жазгандар, булар менен азыр мен кайрылуу жасайм.